Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, талас турундары, ишкерлер, мигранттар, дегеле кандай иш баштасам деп жүргөн мекендештер, ушул өзүңүздөр көргөн даяр бизнес Мурас тойканасы 5 кабиналуу чайканасы менен сатыкка коюлду. Анда эмесе видеону аянтча көрүп туруңуздар, балким бул тойкана сиздин оюңузга, акчаңызга туура келип калса, ушул тойкананы иштетип кетсеңиздер болот. Анда эмесе мен силерге дарегин түшүндүрүп берейин. Бул дареги локация аябай сонун жерде, центрде. Мына бул мен турган көчө Бердике Батыр көчөсү. Ногу светофор Чуак Сатаев. Чуак Сатаев көчөдө светофордон күн чыгышты көздөй кеткенде эле сол жак бетте ушул Мурас чайкана, тойкананы көрө аласыздар. Ичинде бардык шарттары бар экен, бардык оборудованияларын баарын калтырабыз дейт. Бүгүн сатып алган болсоңуз, эртең рекламаны берип, ишти баштап кете берсеңиздер дагы болот. Караңыздар, машина койгонго дагы, парковкалары дагы ыңгайлуу, кенен. Бул жерин караңыздар, атайын тандыр орнотулуп, самса сатканга бардык вытяжкалар менен мангалдарды коюп, ушундай чатыр кылып жасап, атайын жол бетине элге көрүнүп тура турган кылып жасаган экен. Болгону буну белди байлап туруп иштетише эле калган экен да. Туалеттери сыртта мужской, женский өзүнчө, жана ошондой эле күн чыгыш тарабында дагы өзүнчө воротасы бар. Бул жак менен кирип продукту киргизгенге, же болбосо мусорлорду алып чыкканга дагы бул жагында шарттардын баары эске алынган. Участоктун сотыгы 8 сотык экен. Болжол менен 20га 40. Ал эми бул тойкананын курулушу болсо 18ге 30 болуп салынган. Дуалы кирпичтен сыртынын баары жылууланган. Маңдайкы бетинде караңыздар, айнектери көгүлтүр түстө караңгыланып, сыртынан караганда жакшы көрүп берет экен. Ичине кирип атабыз, анда бисмилла. Киргенде эле бул жерде прихожкадан солго бул жагына чайханага кетет экен, кабинкаларга. Бул эшик менен болсо тойканага кирет экен мына. Ичинин баары жасалгалары жакшы, 140 орундук чакан тойкана экен. Караңыздар, люстралары, софиттери, потологундагы бийик кылып жасап, кыскасы даяр иштеп жаткан Мурас тойканасы бул. Ичинде бул жагында LED экрандары, паровой отоплениялардын баардыгы, топкалардын баары иштейт. Бул жакта тикесинен турган жылытуучу, муздатуучу, 2 кондиционер. Ушул видеодон эмнени көргөн болсоңуздар, бардыгы калат дейт. Ушу микрофондордон баштап, колонкалардан баштап, усилительдерден баштап, кыскасы келип эле иштетиш керек. Кире беришине мынакей жакшынакай күзгүлөрдү койгон. Бул жакта кол жуучу раковина, бул жагында болсо кабина. Дуалардын баары ушундай декор болуп, кооздолуп жасалган. Бул жеринде ресепшн, кабинкаларын четинен көргөзүп бере берейин. Мына ички дуалардын баары ушундай жидкий обой менен жабыштырылып жасалган, тапчан түрүндө. Бул жерге болжол менен биринчи кабинага бир 10дон ашык адам батат экен. Экинчи кабина. Экинчи кабинасы деле ушундай тапчан түрүндө жасалып, дуалары жидкий обой болгон. Бул жерге дагы бир 7-8 адам кенен отурат. Үчүнчү кабинасы. Бул жерде ушундай диван коюлуп отургуч экен. Бул жерге дагы бир 10дон ашык адам батат. Дуалардын ичи жидкий обой, көрүнүштөрү жакшы, тыкан. 4-чү кабина. Бул жерде дагы 4-чү кабина дагы тапчан түрүндө жасалган. Бул жерге дагы бир 6-7-8 адамга чейин кенен беймарал отурса болот. 5-чи кабинасы чакан мынакей банкет экен. Ичинде ушундай жакшы фотобойдон. Бул кичи банкетке 20 адам кеңири отурат экен. Бул жактагы кухняларын көргөзүп берейин. Бул жагында мынакей склады. Кухнясына бул зал аркылуу да чыкса болот экен. Мынакей кухнялары. Бияна дагы бир склад. Чынында эле муда салынган кафе экен. Туугандар, өзүңүздөр да багыңыздарды бересиздер. Мына караңыздар, чоң ушул эмне печкаларды көргөн болсоңуздар, кайсы вытяжка, кайсы газ, бардык ушул холодильник, оборудованиялар идиш аяктардан бери калтырылат да. Бул деңгээлге чыгарыш үчүн канчалаган мээнеттер кетти, аны да эске аласыздар. Мынакей, бул жагында караңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 чакан казандардан 10 очок печкалары, казандар орнотулган. Газ менен бышыра тургандагы бардык түтүкчөлөрдүн бардыгы даяр, вытяжкаларында эринбестен ар бир казандын тушуна орнотулган. Бул сырт жагында дагы чоң тай казандар коюлган.
Баасын туугандар чынында эле өздөрү да билбей жатышат, кандай деп койсок, канча деп койсок деп өздөрү деле толук чечимге келе элек. Эгер жаккан болсо баасын чалып, сүйлөшүп, вариантыңыздарды айтып келишип көрсөңүздөр болот. Анткени мындай бир чоң курулушка азыр мынча деп бааны айта салыш дагы өтө кыйын. Балким арзан болуп калышы мүмкүн, балким кымбат болуп калышы мүмкүн. Кыскасы өзүңүздөр бир кеңешип көрүп, бааларын эсептеп көрүп, ушундай деңгээлде тойкана чайканасы менен салыш үчүн канча акча кетет эсептеп көрүп, шашпай бир баасын өзүңүздөр дагы биргелешип чыгарсаңыздар болот. Анда эмесе видео лайк басып коюңуздар. Кандай бизнес кылсам, акчамды кайка салсам деп жүргөн досторуңуздарга, группаларга, ишкерлерге да бул видеону жөнөтүп коюңуздар.